Баштапкы төлөм жок Россиянын бардык аймагынан 6% менен үй алгыңыз келеби? Айына болгону 50 000 рубльдан жогору төлөп, кыялдагы үйүңүзгө ээ болуңуз. Planeta 312 компаниясы сиздин ыңгайыңыз үчүн иштейт. Эгер акча топтоп, кыймылсыз мүлк сатып алгыңыз келсе, өз үйүңүздө жашоону эңсеп жатсаңыз, жакшы инвестиция кылууну ойлосоңуз, же болбосо Россиядан Кыргызстанга акчаңызды көбөйтүп кайткыңыз келсе, биз жардам беребиз. Биз сунуштайбыз. Батирлер, жер үйлөр, коммерциялык мүлк, жер участоктары, машина коюучу жайлар, жер алып, үй салуу жана кайра сатууга жардам. Кызматтар: 7 жашка чейин балдарыңыз болсо, 6% менен үй алсаңыздар болот. Банктан ипотека алууда одобрение, юридикалык тазалыкты текшерүү, рефинанс кылуу, сатып алуу, сатууда коштоо, страховка жана салык кайтарым, налоговый вычет. Биздин дарек: Волгоградский проспект 28, строение 1, офис 238. Байланыш номерлер: +7926 826 0822, +7965 311 53 51. Planeta 312. Биз менен үй алуу мүмкүнчүлүгү ар бир адамга жеткиликтүү. Баштапкы төлөмсүз шашылыңыз. Кыргызстанда президенттин алдындагы мамлекеттик коргоо кызматы түзүлдү. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик коргоо системасын өнүктүрүү чаралары жөнүндө жарлыкка кол койду. Документке ылайык президенттин алдындагы мамлекеттик коргоо кызматы түзүлөт. Бул кызмат мамлекеттик улуттук коопсуздук комитетинин 9-кызматын негиз кылып уюштурулат. Мамлекеттик коргоо кызматы түздөн-түз президенттикке баш ийип эсеп берет, улуттук коопсуздукту камсыз кылуу системасына кирет. Кызмат өз компетенциясына ылайык корголуучу адамдардын жана объектилердин коопсуздугун камсыздоо иштерин жүргүзөт. Кызматтын төрагасы президент тарабынан дайындалып бошотулат. Алдыңкы орун басарлары төраганын сунушу менен президент тарабынан дайындалат же бошотулат. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Чек ара кызматы УКМКнын курамынан чыгарылды. Президент Садыр Жапаров улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин курамынан чек ара кызматын чыгаруу жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин администрациясынан билдиришти. Жарлыкка ылайык улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматы өз алдынча мамлекеттик орган, мамлекеттик чек ара кызматы болуп кайра түзүлдү. Жарлык расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Алагозов президент Тимташиев тууралуу билдирүүсү боюнча түшүндүрмө берди. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Асхат Алагозов өлкө башчысынын УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин кызматтан алынышы боюнча билдирүүсүнүн түпкү мааниси башка жакта экендигин билдирди. Анын айтымында президенттин коомчулукта, анын ичинде мамлекеттик түзүмдөр ортосунда да бөлүнүп жарылууга жол бербей, тескерисинче биримдикти чыңдоо максатында кабыл алдым деген пикири Ташиевке тиешеси жок. Кеп Камчыбек Ташиевдин атын жамынып алып, жогорку кеңештин депутаттарынан баштап коомдук ишмер, интеллигенция өкүлдөрүнө чейин телефон чалышып, генерал жака өткүлө буга кол койгула, мындай кылалы, тигиндей кылалы деп ар кимди ар кыл аракеттерге шыкактап, бул аракеттери менен коомчулук ичинде, анын ичинде жогорку кеңеш өңдө мамлекеттик түзүмдөрдөгү жооптуу кызматтагылардын арасында начар жагдайдын жаралышын шарттаган Бекболот Талгарбеков, Эмилбек Узакбаев өңдөөлөр жөнүндө сөз болууда. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин кызматтан бошотулушу боюнча буга чейин журналисттерге берген комментарийимди бурмалагандар же туура эмес түшүнгөндөр болуп жаткандыктан тактоо киргизүүнү туура көрдүм деп билдирди Алагозов. Айта кетсек, буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жана анын 3 орун басары кызматынан бошотулду. Ал эми атайын кызматты убактылуу Жумгалбек Шабданбеков башкармай болду. Өздүк булак Камчыбек Ташиев Германияга дарыланууга кеткен. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев Германияга дарыланууга кетти. Бул тууралуу Супер KG порталына өздүк булактар билдиришти. Ташиев жүрөгү ооруп жүргөнүн билдирип, бир нече күн мурун аталган өлкөгө дарыланууга кеткендиги айтылды. Айта кетсек, буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев жана анын 3 орун басары кызматынан бошотулду. Ал эми атайын кызматты убактылуу Жумгалбек Шабданбеков башкармай болду. Парламенттин төрагалыгына келе турган болжолдуу депутаттардын аты аталды. Алар кимдер? Жогорку кеңештин төрагалыгына болжолдуу талапкерлердин аты атала баштады. Жергиликтүү басылмалар өздүк булактарына таянып жазып чыгышууда. Азырынча алардын тизмеси 3: Марлен Маматалиев, Медербек Алиев, Улан Примов. Бул арада парламенттин басма сөз кызматы төрага Нурланбек Тургунбек уулунун кызмат ордуна байланыштуу тарап жаткан маалыматтар чындыкка дал келбестигин билдирүүдө. Беле кетсек, спикер учурда Туркияда иш сапары менен жүрөт.
Москвада президент Садыр Жапаров тууралуу китептин бет ачары өттү. Москва шаарында элчиликте президент Садыр Жапаров жаңы Кыргызстандын жаратманы китебинин бет ачары уюштурулду. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин билдиришти. Маалыматка ылайык иш-чарага Кыргызстандын Орусиядагы мамлекеттик органдарынын кызматкерлери, Евразия экономикалык комиссиясынын жана КМШ аткаруу комитетинин кызматкерлери, активисттер катышты. Бет ачар аземинде Кыргызстандын Орусиядагы толук жана айгарым укуктуу элчиси Кубанычбек Бөгөнтаев сөз сүйлөп, китеп президент Садыр Жапаровдун саясий портретин ачып берип, анын лидери катары өлкөнүн өнүгүү багытын өзгөртүүдөгү ролун чагылдырганын белгиледи. Элчи ошондой эле мамлекет башчысынын жетекчилиги астында өлкөнүн коомдук, саясий, социалдык, экономикалык жана тышкы саясат тармагында жетишкен ийгиликтери тууралуу кыскача маалымат берди. Иш-чаранын катышуучулары президент жетектеген команданын өлкөнүн туруктуулугун, коопсуздугун жана элдин бакубат жашоосун камсыздоого багытталган ишин жогору баалап, китептин жарык көрүшү өз убагында жана тарыхый мааниге ээ экенин белгилешти. Беле кетсек, аталган китептин автору көрүнүктүү саясий жана коомдук ишмер, дипломат, өлкөнүн атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Жумагул Сааданбеков.